Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Абсамат Масалиевкен көчөсү 24 тарегинен ушу Аккеме курулуш компаниясы тарабынан курулган же болбосо Аккеме турак жайынан бир бөлмөлүү батирди ПСО вариантында батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Жайгашкан жери абдан жакшы жер. Бул жер жөө өтмөк жаңы көпүрө же айлампа көпүрө же болбосо Рамазан аялдамасы деп баарыңыздарга эле маалым. Ушул жерге келе бересиздер. Анда эмесе мен сиздерге ички абалындагы двордун ичин же болбосо коронун ичин дагы көргөзүп өтөйүн сиздерге. Мынакей биз үйдүн коросуна кире турган болсок, үйдүн коросунда балдар ойночу аянтчалар кенен. Бул экинчи блогу дагы тургузулуп ремонтко берилген, үйдүн көчөйүндөрүн өздөрүнө өткөрүзүлүп берилген. Үйдүн алдына унаа кире албайт. Эгер кааласаңыз унаа токтоочу жайларды да өзүнчө сатып алсаңыз болот. Ал үчүн бул экинчи блогу тараптан Алай көчөсү тараптан айланып келип, жер төлөөнүн алдынан ушул эле жер төлөөнүн алдынан унаа токтоочу жайларды дагы сатып алсаңыз болот. Эгер акчаңыз жок болсо, бир кычка токтотуп эптеп жашоону улантып турсаңыз болот. Чынында автоунаа токтоочу жайлары бул жерде бир аз таңкыз. Анда эмесе бул биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттары бул соода түйүндөрү болуп калат. Андан ары биринчи кабат деп эсептей турган болсок, жалпысынан 12 кабаттан турат. Эгер соода түйүндөрүн кошуп эсептей турган болсок, үй негизинен 15 кабаттан болуп калат. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган, тех паспорту дагы бар. Эгер үйдү сатып ала турган болсоңуз, эч маселеси жок, жашай бересиз. Подъезддердин ичи дагы абдан жакшы. Бир эле жерден, эшиктен, борбордук жерден кире турган болсоңуз, оң жакка жана сол жакка эки тарапка лифт бар. Сиз сатып ала турган батир ушу сол жактагы лифттен көтөрүлөсүз, 6 кабатка көтөрүлөсүз. Анда эмесе биз сиздерге үйдүн ички абалын да көргөзөт эле. Биз 6 кабатка лифт менен же болбосо тепкичтен көтөрүлгөндө сиз сатып ала турган батир дал ушул батир болуп калат. Подъездде негизинен 5 батир бар экен, көрүп турасыздар. Подъезди бул үйгө 90-100% адамдар кирип жашагандан кийин кайра курулуш компаниясы тарабынан ушул подъезддердин ички абалдары оңдоп түзөдөн да бир сыйра өткөрүлөт. Себеби дегенде айрым үйдүн кожоюндары үйүнө эмеректерди же башка шаймандарды алып киргенде ушул үйлөрдүн дубалдарын чийип же сызып жарак сабалга келтирип коет экен. Ошон үчүн азыр ички абал ушундай гана болуп турат. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат, акылдуу датчиктер иштеп турат, өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган, желдетүү системалары каралган. Эгерде Кудай сактасын өрт болуп кете турган болсо же газ чыгып кете турган болсо, акылдуу датчиктер үй боюнча, ушул дом боюнча бардык кирүүчү түтүкчөлөрдүн ооздорун жабат экен. Анда эмесе биз дароо батирге өтө турган болсок, батирдин эшиги ого өтпөс эшиктер, ичкидеги үн сыртка, сырттагы үн ичкериге колбойт. Үч жеринен кулпулоого болот, 3 жеринен петлясы бар. Анда эмесе бисмилла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн бир бөлмөлүү үйүбүздүн жалпы чарчы метри 47 квадрат метрди түзүп калат. ПСО вариантында электр чуалгылары толугу менен тартылган. Сапаты боюнча бул Аккемедеги сапатына эч кандай сөз айта албайбыз. Сапаты абдан жогорку. Бул электр чуалгылары дагы жанагы эң мыктыларынан мен билишим боюнча. Табитиңиз боюнча бул жерге шаймандарды орнотуп аласыз, кийим алмаштыруучу жана бут кийим алмаштыруучу жайларды орнотуп аласыз. Мынакей мен сиздерге далил катарында көргөзүп өтөйүн. Электр чуалгылардын абалдары абдан жакшы, көрүп турасыздар. Жанагындай эмне деп коебуз, жез деп коебузбу, жез менен тартылган. Бул жөнөкөй же болбосо жанагындай калай алюмин деп коебузбу, алюмин эмес, бул жез менен. Анда эмесе батирлердин, алгачкы батирлерге баш бага турган болсок, эшиктен бет маңдай кирип келгендеги биздин биринчи бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси панорамалык көрүк берип турат. Ушул эле бөлмөдөн сырт жакка чыгып кетүү үчүн жолу дагы бар. Эгер кааласаңыз, кондиционердин ордугу каралган, панорамалык көрүк берип турат. Пожарный ходдор деп коебу же болбосо экстренный случай боло турган болсо, шашылыш учурда бул кабаттан, жогорку кабаттан 7 кабаттан 6-га, 6 кабаттан 5 кабатка түшүп кетүү үчүн жолдору да каралган. Сиздерден сураныч, ушул коопсуздукту жаап салбасаңыздар, кырсык кашкабактын ортосундагыдай тайттырбай келет. Анда эмесе терезелердин сапаттарын да көрүп турасыздар. Терезелердин түстөрү жыгач түстө. Дубалдары толугу менен 2 катар кыш менен урулган, көрүп турасыздар. Мынакей бул 1 катар кыш боло турган болсо, бул жерде 2 катар кыш. Андан сырткары үйдүн сырты дагы жылууланган. Мынакей көрүп турасыздар. Мунун алдындагы кабаттар, 4-5 кабаттар бул жерге өздөрүнүн террасасы бар экен. Мынакей көрүп турасыздар. Бул жерден деле панорамалык көрүп берип турат. Ош алаканга салгандай эле көрүнөт. Бул жерде бала бакча, мектеп жана башка бардыгы алакандай эле жайгашкан. Бунун алдында биринчи кабаты дагы
биринчи экинчи кабаттары соода түйүндөрү, ак кеме соода түйүндөрү барыңыздарга эле маалым. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, сапаттары абдан жакшы көрүп турасыздар. Тегиз бир өдө бири ылдый эмес, бетондору. Биз кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Шыгыраган үндөр чыгып атат. Бул жерде суу түтүктөрүнөн суулар агып түшүп атат, көрүп турасыздар. Бул жерде 50-60% адамдар жашап башташкан, үйдүн тех паспорту дагы бар. Мынакей көрүп турасыздар, газ түтүкчөлөрү да киргизилген. Жада калса газ чыгып кете турган болсо, көрүп турасыздар, датчиктеринен бери алып келип коюп койгон. Болгону сиз орнотуп аласыз, жашай бересиз. Газды азыр ача турган болсо, газ дагы бул батирге дагы киргизилген. Отопление дагы берилген. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Суу, свет, газ, канализация, интернет чуалгылары болгону ушул жерге сиз отопленияны орнотуп аласыз. Паровойду же кыргызчасы, паровойду орнотуп аласыз. Ушул эле бөлмөнүн эки жеринен терезеси ачылат. Бул бөлмөнүн терезелери дагы, батирдин терезелери Абсамат Масалиев кең көчөсүн карап турат. Мынакей көрүп турасыздар. Биз акыркы бөлмөлөргө башпагалы, анда алмашуу жолдору жок. Үйдүн кожоюна нак акча керек экен. Үйдүн кожоюну башка жерден чоңураак 3 бөлмөлүү батир сатып алууну көздөп туруптур. Ошондуктан нак акчага алмашам дейт. Биздин акыркы бөлмөбүз алмашат дейт деп адашып сүйлөп алдым, кечиресиздер, адашкан аябы жок. Биздин акыркы бөлмөбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү, жана ошондой эле таараткана бөлмөсү көрүп турасыздар. Айымдар жана мырзалар, ушул бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 62 000 акш доллары менен бааланууда. Албетте соодалашуу жолдору болот. Оштуктарын айтмакчы, бир аз ырымына түшүрүп тай беребиз дейт. Эч кандай алмашуу жолдору жок экен. Эгерде ушу бир бөлмөлүү батир издеп жүргөн тааныштарыңыз болсо, ушул видео менен бөлүшүп коюңуз, чоң бармакты басып коюңуз, ой пикир калтырыңыз, биздин каналды күзөтүп туруңуздар. Арзаныраак үй издеген болсоңуздар, биздин WhatsApp каналга дагы аттап алсаңыздар болот. Ал жактан ушундай рекламага, жарнамага тартылбастан туруп үйлөр сатылып кетип жатат, арзан үйлөр. Анда эмесе аман болуңуздар, биздин кийинки көрсөтүүлөрдү, кийинки берүүлөрдү күтүп туруңуздар.